Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. 4 декабрь Манас күнүнө арналган тарбиялык сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Залкар манасчылар. Сабактын максаты окуучулар Манас эпосун бүгүнкү күнгө жеткирген Залкар манасчылар тууралуу маалымат алышат, улуу инсандардын эмгектерине өз бааларын беришет. Уламыштан уккан сөз, угуту өнүп чыккан сөз, карылардан алган сөз, калк ичинде калган сөз, арбын жомоктолгон сөз, ат көтөрүүбүз болгон сөз, арсыздарга токтобой, азамат эрге конгон сөз. Демекчи, Манас эпосундагы баатырыбыз Манас үчүн эмнелер ыйык? Ала тоонун бүтүндүгү, ак калпак журттун биримдиги ыйык, эне тили ыйык, акыйкатка, актыкка негизделген достук ыйык, ата конушта агынан жаралган эмгек ыйык. Демекчи, Манасты Манас кылып, бүгүнкү күнгө жеткирип, Манастагы тарых, санжыра, таалим тарбия, сүйүү достукту бизге жеткирген залкарлар жөнүндө бүгүн айтпай кетпесек болбос. Залкарлардын бири катары Сагынбай Орозбаков жөнүндө азын-аулак сөз кылсак. Сагынбай Орозбаков 1868 жылы Ысык көлдүн Кабырга деген жеринде туулган экен. Атасы тарыхтагы улуу Ормонхандын сурнайчысы болгон экен. Сагынбайдан 180.378 саптан турган Манас бөлүгү жазылып калынат. Тилекке каршы Манастын андан аркы бөлүмдөрү Сагынбай ооруп калгандыгына байланыштуу жазылган эмес. Сагынбайдагы Манас эпосун жаздырып алууда экспедициянын мүчөлөрү болгон Кайым Мифтаков, Ибраим Абдрахмановдордун эмгектерин дагы айта кетели. Андан кийин Саякбай Каралаев 1894 жылы Ысык көлдүн Ак Өлөң деген жеринде туулган. Саякбайдан 500.553 саптан турган Манастын 3 бөлүмү жазылып алынган. Саякбай 20 кылымдын Гомери деп аталды. Залкарлардын бири катары Жусуп Мамайды да айта кетсек. Жусуп Мамай 1918 жылы Кытай Эл Республикасынын Акчей ооданындагы Меркеч айылында туулган. Манас, Семетей, Сейтек, Кенен, Сейит, Асыл Бача, Бек Бача, Сом Билек, Чигетей бөлүмдөрүн айткан. Кымбаттуу балдар, өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңталбайт демекчи, улуу инсандардын эл үчүн кылган кызматын ар бирибиз баалайлы. Биз да мекенибизди сүйгөн, мекенибизге ак кызмат кылган улуу инсандардан бололу. Нарын району Казала Биров атындагы орто мектеби даярдаган мугалим Токтокунова Үмүт. Саламатта болгула балдар.